Салам достор, говорит, показывает спальня. Бүгүнкү тема кайрылганым. Бир бололу деген тема, достор. Бир бололуч, бир идеяга биригели. Мына мен айтып атам, бир силкинип, кан соргуч мите курттардан арылсак болот, тазалансак болот. Мына карантинде жөн отурбай. Анын үчүн эмне кылыш керек? Идеябыз бир болуш керек. Бир идеяга биригели. Идеологиябыз бир болуш керек. Мына көрүп атасыздар, биз блогер жигиттер, мына кайдыгер эместер чыгарып атат, анын арасында мен дагы жалындуу кайрылууларды кылып атышат. Токтотолу, могу беспределди токтотолу. Олигархический мафия биздин мите курттар болуп калды. Жонубузду жон терибизден жабышып алып, соруп атат канды. Ошо элдин үстүндө жашап келаткан мите курттарды biz başladık. Люстрация, Facebook люстрациясын баштадык. Мына көрдүңөр 7 каналга келип, калчылдап калды. Жумалиев. Сезип атат. Булар Аллахтан коркпойт, бирок элден коркот, достор. Булар билет. Көргөн буларчы элдин карын көргөн, гоин талкаланып кеткенин көргөн да, калчылдайт. Элдик люстрациядан коркушат. Биз тамырын кармадык, достор. Ошону темпте жоготпойлу. Ошону биз бир болуп, бир муштум болуп, жапатырмак буларды чапчыйбыз. Биз баштаган демилге эң туура, достор, эң туура. Анан мына кече сезе баштады, Алтынбек Сулайманов айтты. Парламент олигархический болуп калды деп өзү айтып баштады. Биз аны айтып эле келатабыз. Бирок мына Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы? Биз ошону дагы тастыктайлы, дагы басымдуулук жасайлы, ошонун партиясына кылалы. Өзүнөн баштайлы. Мына олигархический партия деп атат, бир бол партиясы. Олигархический болду деп лидер айтып атат, а бирок на самом деле бир бол партиясы олигархтардын биригип алган партиясы болуп атпайбы? Мына Шадиев ууруну карабайсыңар, миллиард доллар менен Америкада жыргап жашап атат. Биякта элдер ачка отурса, наны жок, квартирасына төлөй албай турса, Шадиев жыргап азыр тиякта фураларды сатып алыптыр. Бүт барын иштетип атат дейт, элдин акчасын ошол жакта чачып атат дейт. Анан мына 12-13 кишини карап чыктым, бир бол партиясында мына депутат болуп отурган Шадиев менен кошо 13 экен. Баары миллионер. Минимум миллионер, а так миллиардер. Алтынбек Сулайманов өзү миллиардер, Акылбек Жапаров миллиардер, Жумалиев айттык 2,5 миллиард доллары бар. Жумалиев айтып атат, менде миллион эле бар деп. Мен лично билем да, мен лично 3 көчөдө 2 миллиондук минимум мүлкүн билем да. Албетте ал башка каттатып койгон. Бирок достор, ал жерден ал киреше алып атат. Ал жерде сауна иштетип атат. Мына саунаны жоктоп атат. Мен сауна табып берсеңер, мен өткөрүп берем деп атат. Мен саунасына канализация өткөрүп бергем. Мен билем саунасын. Берсин ошону элге. Коюп койсун мына. Штабка коюп койсун теге COVID-19 менен күрөшкөн штабка коюп койсун. Элге жардам кылсын. Биз ошону бир болуп туруп гана жеткире алабыз, достор. Биз жалгыз дарак токой болбойт дейт. Один поле не воин. Мен эчтеке кыла албайм. Биз баарыбыз көтөрүлөлү. Идеологиябыз бир болушубуз керек. Эмне? Биздин идеология бул ууруларды менен күрөшүү. Ууруларга аттанышыбыз керек. Кадимкидей жана чоролор чоң казатка аттанган го, великий поход, кытайлар, манжурлар. Ошондой аттанышыбыз керек. Анан достор айтат элем, мына бир бол партиясы баары миллионер. Эң минимум дегени миллионер бар экен. Мына Акматов, Ормонов, Исхак Пирматов вообще миллиардер. Миллиардер. Акылбек Жапаров миллиардер. Те башынан келаткан. Булар олигархический кландын, кастанын бир болуп алышкан. Көрдүңөрбү? Булардын интереси идея менен бириккен эмес. Булар акча менен бириккен. Баары интереси ошодо. Ошон үчүн өзүнө ылайыктуу мыйзам чыгарышат. Каалагандай кылчайт мамлекетти. Саботаж кылат, элдин мүлкүнө кол салат. Баарын булар мына Турузбеков, Төрөкулов, Тагаев, Субанбеков айтор баары миллионер. Жөн адам жок ал жерде. Ошого достор бизде азыр мына мен тирешке чакырбайм, бирок тиреш болуп атат, достор. Мына олигарх, көпөз, кадимки буржуйлар, буржуазный клан, буларчы класс. Анан карапайым эл. Орто катмар кичине бар, бирок алар тандайт. Же буларга кызмат кылат,
бар ошондойлор. Булардын жугундусун ичет, ошолорго кызмат кылат, кошомат кылат, бирок эл тандагандар дагы бар. Мына биз эл тандадык, достор. Мен өзүм өтө бай эмесмин, өтө кедей эмесмин, бирок мен элди тандайм. Всегда көпчүлүк ошол. Биз тандашыбыз керек. Эл тарап кандай ачык отурат, мына Дордойду көрсөңөр, кошмар просточу. Гаражда жашап атышат элдер. Бычка менен карасаңар, балдарды бычкага жуунуп атат, суу ичип атышат ошол жерден. Ошол жерде өсүп атышат. Бул эмне деген акмакчылык? Биз деген кадимки эле илгерки заманга түшүп келдик. Байманаптар, мына байманаптардын кланы, кастасы, тобу бул партия эмес. Бул саясий партия эмес, бул интерес. Ошо топ, булар бир бол партиясы болуп алды. Эмнеге эл бир боло албайт? Келгиле бир болуп аттаналы, бир чоң казатка аттаналы. Чоң казат дегенде мен тик партия, тиги саясатты айтпайм. Бул идеология, достор, идеология. Ошол жерге баары кошулуш керек. Кандай көз карашты болбосун, оштукпу, төштүкпү, нарындыкпы, баары ошол жерге кошулуш керек. Саясий көз караштар кандай, кайсы лидерди тандайт, баары кошулгандан кийин ал жерде биз бир болобуз. Биз бул көпөстөрдүн талкалайбыз. Кандай талкалайбыз? Физически эмес, морально талкалайбыз. Биз буларда мындай айтканда жек көрүүнү ошол жерден түптөйбүз. Элдин баары жек көрсө, булар 1000 сомго сатып ала албай калат. 20 000 сомго сатып алабыз деп атат Алтынбек Сулайманов. Айтып атат, олигархический парламент болду, каалаганын кылат. 20 000, 30 000 сом бере алат. Ар бирине 20 000, 30 000 сом берет, көрөсүңөр. Бирок биз элдин аң сезимин көтөрөлү. 500 сомго сатылбагыла, 1000 сомго сатылбагыла, 10 000ге сатылбагыла. Алгыла, жүрөктөн танда койгула. Вообще бойкот кылгыла. Буларга жолотпойбуз, буларды бүт иллюстрация кылабыз. Полный азыр мына Жумалиевден баштадык, анан артынан полный партиясын иллюстрация кылабыз. Полный мына бир болду жок кылып, элге алабыз. Мүлкүн кошуп, мыйзам жолунда мына Армениянын парламенти мыйзам киргизди. 35 жылда мыйзамсыз байыган чиновниктердин баарын мүлкүн текшерип, баарын срок давности жок эле, баарын өкмөт конфискация кылат. Мыйзамсыз байыгандардын, бизнесмендердин эмес, мыйзамсыз байыган чиновник. Биз дагы ошондой мыйзам келтиребиз. Биз керек болсочу конституцияны өзгөртсөк болот. Эл бийлик, бул бийлик. Бирден бир бутагы эл бул. Конституцияда ошондой жазылуу. Эл бул бийлик. Биз ошону аң сезимди түшүнөлү. Могу карапайым элге жеткирели. Сынып калган, бүгүлүп калган, тизелеп калган элди айталы. Биз элбиз. Биз бийликпиз. Биз керек болсо конституцияны өзгөртө алабыз. 200 000 кол чогултуп туруп, 10 000 киши чыкса, теги жерге конституция автоматически өзгөрөт. Мен переворотко чакырбайм. Бирок биздин укугубуз бар конституцияны өзгөрткөнгө. Полный олигархический парламентте тизгиндейбиз, достор. Полный айдайбыз. Полный иллюстрация кылабыз. Полный мына азыр Жумалиевден баштайбыз. Шадиев, мына миллиардер Шадиевди айтсаң, эме Пирматовду айтсаң, полный барын жабыкка тартсак болот. Полный мына Жумалиев, ошол Алтынбек Сулайман өзүн кошуп тартабыз. Мен жалгызмын. Баарыңар жардам бергиле бизге. Баарыбыз бир бололу. Бир партияга чакырбайм мен, бир идеологияга чакырам. Лидер ким дегенде, лидерди Кудай чечет. Манасты ким болорун Кудай билет аны. Мен айта албайм, силер айта албайсыңар. Ошон үчүн мен саясий партияга чакырбайм, мен бир болго чакырам. Элдин бир болуну. Бул олигархтардын бир болуну эмес, достор. Ошон үчүн келгиле, аттаналы. Убакыт келди, туралы. Туруп бир силкинсек, митек курттарды жөн эле жайлайбыз, достор. Ошон үчүн петиция, аң сезимди ойготуу, баарын аракет кылалы. Качайте. Бардык жерде, отурган жерде сүйлөгүлө, кошунаңарга айткыла. Көчөгө чыкканда айткыла. Магазинге барганда айткыла, үй бүлөңөргө айткыла, аң сезимди ойготолу. Ойгонулгондо баары бат эле өзгөрүлөт. Бул жашоо бат эле өзгөрүлүп калат, аңтарылып калат. Ак менен кара ордуна келет. Азыр биз караны ак деп атабыз, акты кара деп атабыз. Ордуна келет, достор. Ишенгиле, адилеттүү